Жаңыдан биздин катарыбызга кошулган көрөрмандарга дагы бир жолу салам айтабыз. Сиздер Соншо программасын көрүп жаткан учуруңуздар. Алдыда сонун экинчи коногубуз да келип калган экен. Аны келиңиз тааныштыра кетиңиз. Жогорудагы клиптагы бекеринен жаңырган жок. Дал ошол ырдын аткаруучусу, жаш талант, ырчы, огончу бизде Баяман Сонунбеков конокто. Кол чалуулар болсун. Мен салам сиздерге, жагымдуу бир чыгарма, шаңдуу чыгарма менен болсун. Көрдім Бишкектин базарынан, бирге жүргөн топ кыздардын катарынан. Канча жигит өмүрдөн өтөр экен, кайгы тартып алдым азабынан. Капкара эле каштары, тал эле чачтары, кызыктырат адамды акылыктанып баскан. Кыялчырма бар күнүң ай кыйын болду таңдын атмагы. Күмүш эле иймеги күлдү көйнөк кийгени, жалкараган карегинен жаралансам билбедим. Кимден сурайм, ким болот ай, ким болду экен анын сүйгөнү. Ал сулуу пербиден башкарынан, түшкөндөй Бишкегимдин асманынан. Канча жигит өмүрдөн өтөр экен, кайгы тартып алдым азабынан. Кара эле каштары, тал эле чачтары, кызыктырат адамдын айкылыканып басканы. Кыялчырма бар күнүң ай, кыйын болду таңдын атмагы. Күмүш эле иймеги күлдү көйнөк кийгени, жалкараган карегинен жаралансам билбедим. Кимден сурайм, ким болот ай, ким болду экен анын сүйгөнү. Аба Кимал 18 курагында, калар бекен көк жигиттин обалына. Жолун карап жүремин ошол бойдон, жол издеген жолоочу сыягына. Ак бетинин кызалап башын илдиги, оймоксумал оозу бар же ош тараптан келдиби. Жалжылбаган сууз ай, Жалал-Абадтан келгендиби. Көлкөйгөнүн карасаң көлгө окшош пейили, бир карасаң түйүлүктөйдө бир де баткен жериби. Ким болсо да ал болсун ай, апа кемдин болсун келини. Ким болсо да ал болсун ай, апа кемдин болсун келини. Ким болсо да ал болсун ай, апа кемдин болсун келини. Кол чалуулар болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, ушундай сонун чыгарма менен шаңдуу эфирибизди ачып берген, баштап берген Баяман Сонунбеков болду. Кош келипсиз, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Кандайсыздар? Сиздер чакырганда кантип сүйүнүп эле келип калдык буюрса. Жанагы азыркы учурда бир аз да болсо пробка болуп аткан кезде аябай шашып, жанагы таксисти шаштырып, койго кечикпейли деп, пунктуальный киши болобу деп, шашып келип алган учурубуз. Буюрса өз убагында эле жетишип келдиңиз, Эң биринчи эле эл менен бир аз таанышып өтсөңүз. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Тааныштыра кетейин келиңиздер. Сиздердин алдыңызда турган шаңдоо чыгарманы азыр сиздерге аткарып берген Баяман Сонунбеков. Жалал-Абадтын кулуну, азыркы учурда Бишкектин тургуну деп коелу. Бибир Сарыбешин Алиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин 4-курсунун студенти. Сонунбековдордун үй бүлөсүндө эң сулуусу деп койбойм. Кол чалуулар болсун. Кандай жаштарыңыз кош. Көп жүргөнүңүз билинип калды окшойт. Ошол, өзүңүздөр кандайсыздар, жакшысыздарбы? Өзүңүз жакшы, шүгүр. Жакшы келип алдыңызбы деги? Келдик, шүгүр. Сиздердин ушул сонун шоуну көрүп, бир аз да болсо биз дагы музыка телеканалынан чыгып калалы деп, ошол учурдан пайдаланып үйдөгү бизди көрөрмандарыбызга көптөн күткөн үйдөгүлөр апама, атама, чоң атам, чоң энелерим баарына биз туугандарга салам айтайын. Биз дагы салам жолдойлу учурдан пайдаланып анан жогоруда клипиңизге көп болдук. Бул сиздин канчанчы клип, канчанчы ыр, анан өзүңүз дагы обон жазат экенсиз, Мен бул негизи орус элинин чыгармасы болчу. Жаштарга көбүнчө таанымал эле, интернет желесинде таанымал эле ырлардын бири. Кыргызча өзүм негизи котормочулукка бир аз кызыгам да, ошол башка чет элдин ырларын кыргызча ырдасак кандай болот, анан кыргыздын ырларын ошо чет элдин вариантында деп аралаштырган өзгөчөлүктү издеген инсандардын катарын толуктасам керек. Анан ошол бул деген эми 5-6 эмгектеримдин бири кавер жаатында. Анан өзүмдүн эмгектеримди клип тарта элекмин, аудио форматта мындай чыккан. Азыркы учурда бир 10
автордук ырдын эсими ушундай. Буюрса 2024-жылы сиздин ошол 10 ырыңыздын башынан баштап музыка телеканал сүйүктүү көрөрмандары да күбө болот экенбиз. Иншалла буюрса ошону элге тартуулайлы деген эмгекте азыркы учурда окуп иштеп жүргөн учурубуз. Сон негизи бул жаатка кандай чарылашып калдыңыз? Анан музыкалык билимди дагы алып аткан экенсиз учурда. Анан кимдин сунушу менен дал ушул Бейшеналиев атындагы окуу жайга тапшырдыңыз? Негизи Байел деген байкем бар, ошо эстрада жаатында эл тааныйт. Ошол Байел байкемдин артында биринчи тааныбайт болчумун, мына көрүп жүрчүмүн мектеп учурунда, мен аябай кызыгып мектеп учурунда ырдап, жанагы мектептин жылдызы болуп учурунда жүргөн учурда мындай кызыкчумун. Ошол мен деле мындай нота таанып ырдасам, бир инструментти мындай жактасам деп. Анан ошол учурда Байел байкем ушу сунуштап калган Инстаграм аркылуу. Анан биринчи Күреңкеевке бардым, ал жака деген 9-дун базасынан алабыз дешти. Анан искусствого бардым, искусствого барганда уже бюджетке сразу алган жок, экзамендерден кийин контрактсын дегим башындачы, контракт болсо да окутам деди үйдөгүлөр. Анан кийин эле сентябрь башталды, окуу башталганда мен бюджетте жүрөм. Азыркы учурда жакшы шүр стипендия алып, ошо бюджетте жакшы окуп, 4-курс болуп калдык буюрса. Буюрса 1 жыл калыптыр, э? 1 жыл. Ал эми мен суроо бере кетейин, кесиптешим. Азыркы учурда өзүңүз аккордеон коштоосунда ырдаганда бул жакта бийлейин келип кетти, кесиптешимди ортого чакырып, анан ушул гитараңыз мага бир аз тоскоолук жаратып койду да. Келиңиз анда гитараңы коштоосунда жакшы музыкадан жаңырта кетиңиз. Ошондой болот. Мен гитарада негизи көбүнчө автордук ырларымды жазганда колдоном да көбүнчө. Анан Мүмкүн автордук чыгармалардан кат бересиз. Автордук ырлардан так. Кайсыл чыгарманы аткарасыз? Эме кылайын, анда сиздер үчүн жайыраак башында сиздерди эме кылбайын, көрүүчүлөрдү да өтө шаштырбайын. Ырдын пири Рыспай деп коет, ошо Рыспай атабыздын жанагы биз экөөбүз деген чыгармасын жай чыгармага эме кылайын. Анан кайра кайтарбыз шаңдурак ырларга. Билбейм кайдан жаралгансың сен маған, маңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай. Сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан. Башкалардын миңи сага татыбай, же атайын сен жаралып мен үчүн. Төрөлгөндө мендик болуп төрөлдүм. Болбосо айтчы жаным мен үчүн. Зарлап тапкан перзентимдей көрүндү. Болбосо айтчы жаным мен үчүн. Зарлап тапкан перзентимдей көрүндү. Уктаганда сенин уйкуң менде бар. Ойлорума киришкен, биз экөөбүз
sanday barabar Biz ekimiz iki suday birike Biz ekimiz iki suday birike Koşarlar bolsun. Сонун чыгарма, сонун аткаруу болду. Албетте кесиптешим бир нерсени айта кетпесек болбойт. Себеби дегенде бул жакка Байаман мырза өзү жалгыз келбестен жанына дайыма тирек болуп менеджер деп да койсок болот. Буюрса келечектеги жубайы деп да койсок болот. Ошол инсанга биз экөөбүз деп арналды. Себеби дегенде эшикте суук болсо дагы жаныңызга дем күч берип колдоп коштоп келген үчүн биз да ыраазычылык билдирип кол чабып коебуз. Рахмат. Өзгөчө Эле койбой раз кылдыңыздар деп коеюн. Ырдаганга шык берген, дем берген адам бар турбайбы демек, жөндөн жөн эле баягы өзүмдүн автордук чыгармаларым бар деп айткан эмес турбайбы. Биз сонун даярдаган оюнубуз бар. Байаман мырзага азыр реквизиттерди сураналы, бизге оюндун реквизиттерин берип койсо, биз кутуча Даярдаганбыз сизге. Даяр. Дал ошол кутучаны ыргытып жерге ыргытып көрөсүз, ал жакта кутучада тапшырмалар бар. Келиңиздер. Реквизиттерди сураналы, мен туруп алып коет окшойм. Кубик болот. Ал жактан мисал үчүн ыргытканда кубик кайсыл жагынан түшкөн болсо, демек ошол жакта сизге тапшырма бар. Балким кайсыл бир жагында сизге тапшырма жок болуп калышы мүмкүн. Кайсынысы түштө жерге мынтип айлантып туруп жерге таштайсыз. Келиңиз анда Кайсысы түштө бул жагы. ооба, ошону аткарасыз, келиңиз. Мон коюп коеюн. Ооба, коюп койсоңуз болот гитараны. Келиңиз анда сизди сахнага чакыралы. Ушул жерден эле кылат окшойбуз, келиңиз. Буну сизге берейин. Айлантып туруп. Дароо көрбөй туруп таштап коесуз, Мында карабай туруп, айлантып туруп ташташыңыз керек. Өтө тигил жакка ыргып жүрбөңүз. Ооба, акырыныраак таштайбыз. Демек бул алдынан түштү. Бул жакта кандай тапшырма? Мен күчтүүмүн дейт. Мен Негизи эле күчтүүсүзбү? Негизи жаңылбай экен бул коробкачы. Негизде бул. Туура эле таптыбы? Мен күчтүү экенин көрөлү анда. Мен күчтүүмүн дегенге бул отжимание жасаш керек болчу. Отжимание жасаш керек, Башка нерсеси бар бекен деп коеюн. Өзүңүздүн күчтүүлүгүңүздү көргөзүп Көрсөтөлү анда. Канча жолу жасайбыз? канча жолу берели? Негизи канча жасай аласыз өзүңүз? Негизи февраль айы кесиптешим быйыл 4 жылда бир жолу 29-нан жаңырат эмеспи? 29 жолу жасаңыз макул. 29 жолу. Ушул жерден эле? Сахна коюп алсаңыз болот, бул жакка келиндирейик. Мүмкүн сиз жанына барып санап турасыз. 29ду кыйналбай жасасаңыз, дагы бир коробканы айландырабыз, Ошондой кыла алам да. Бисмилля. Эгерде 29га чейин сиз санап жетишпей калган болсоңуз, анда коробканы 2 жолу ыргытканга туура келет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28. Бирөө жетпей калды. Бизди дагы Атайын музыка телеканалы сүйүктүү Сомшо программасынын көрөрмандарын жана ошондой эле бул жакта сиз менен жаныңызга тирек болуп келген өзүңүздүн келечектеги жубайыңызды дагы сыйласаңыз, урматтасаңыз, коробканы дагы бир жолу ыргытып тапшырма аткарып көрөлү. Та бирди аткара алам да. Сыйласаңыз, урматтасаңыз деле бурчка такып атасыз да. Сыйлабасам деле негизи ыргытмакмын, негизи Келиңиз анда. Ыргытышса жакшы болмок экен. Келиңиз. Беререк убалып. Бисмилля деп тартайын. Демек тапшырма дагы мен күчтүүмүн дейт. Күчтүү болбой эле койсун. Болбойбу, кайра дагы бир айландыралы. Болбойт анда, баштан дагы бир. Кайрадан бере берталы, Демек сизге тапшырма 20 жолу олтуруп турушуңуз керек дейт. Бүгүн жалаң Байаман мырзага жалаң күч жагынан, физикалык күч жагынан Физикамды көрсөтөйүн бүгүн анда. Кана келиңиз. Ушул жерден эле. Ооба, бул жакты карап алыңыз. 20 жолу олтуруп турасыз. Колду мындай кылчу эле. Келиңиз, колду алабыз. Эгерде 20 жолу жетпей калса, алган болчумун деп коеюнбу. Эгер 20га жетпей калсам да бир жолу ыргытканга туура келет. Бисмилля жетебиз деп коеюн. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Келиңиz, баракелде, кол чабалар болсун. Кол чабалар болсун, азамат. Келиңиз анда орунтан алып негизи бериңиз. сизди биз мынтип күчүңүздү сынабай эле, кыйнабай эле, ырдата турган эле тапшырмаларды түшсө деп атканбыз. Калган бул эки тапшырма эле күч жагынан болчу, калган баары эле ырдамай, ушул сыяктуу болчу, бирок эмнегедир ал сизге түшпөй калды. Баса белгилеп кете турчу нерсе негизи үй бүлөдө жанагы да, мен жалаң улакчылардын үй бүлөсүндө жалаң мен эле музыкант болуп калгам да негизичи. Калгандар бүт улакчылар анан ошондо белгилеп кетиш керек болуп калды окшойт, ушуга байланыштырып. Сонун негизи ушул бая айтып калбадыңызбы, жалаң улакчылар депчи, анан үйүңүздө бирөө жарым бар беле ошентип ырдай турган, мүмкүн улакчы болсо деле жөн эле үйдөн ырдай турган. Кимден сизге өттү бул талант? Мен өзүм Сонунбек деген атактуу балбандын небересимин. YouTube желесинде деле жана 70ке чыгып дагы деле улак тартып жүрөт деген ошол менен чоң атам болот. Орто Азияда ошол татыктуу медалдарды алып, биз Өзбекстан мамлекетинде чемпион болуп жүргөн өзүмдүн атам, чоң атам менен сыймыктанам. Чоң атамдын артында менин атам эң улуусу, ошолор. Андан кийин Нооруз байкем, андан кийин Илдар байкем, ушулар улакчы болду да көбү. Баары үй бүлөдө ошол улакчы деген мындай балбан деген неме бизде жакшы каралат да. Ат менен жакын. Ошондой. Кесиптешим эфирдин сыртында айтып өттү эле да, мен болушунча бүгүн жандуу ырлардан уксам экен, болушунча жан дүйнөмдү азыктандырсам экен дедилер. Келиңиз аккордеонун же болбосо аккордеон коштоосунда жакшы бир музыкалык чыгарма. Ооба, жогорудагы суроо жөн эле сизде эмиңизди базып алыш үчүн эле болчу. Эме кылалчанда. Демек, азыркы учурда сизге тапшырмаларды аткардыңыз, бул деген диафрагмаңызды жакшы иштешине да себеп болду. Ооба, как раз разминка менен баштайт турбайбызбы? Келсин. Гитара менен дагы кандай чыгармаларды аткарсам сиздер үчүн? Жана автордук чыгарма деп калбадыкпы? Эме кылып берейинчи. Өзүңдү сизде сунуш болуп атат бизден. Ошол өзүңүздүн автордук чыгармаңызды оперный кылып бир куплетин ырдап бербейсизби? Оперный кылыппы? Ооба. Биринчи куплетин гана. Калганын буюрса кийинки убактарда угабыз. Аракет кылайын андай. Бул чыгарма деген аты да коюла элек. Сиздерге болушунча жаңы чыгармамды аткарып берейин. Жаралганына, сөз жазылганына көп болгон жок. 3 күндүн жүзү болду. Жалган калем деп ат койгом. Бирок да өзгөртөм деген ойлор бар. Ушул чыгарманы аткарып берейин, Жалган калем сыясызда жаза турган болдубу, жүрөктөгү армандарың эми калпка толдубу, жүрөгүңдө өчпөй турган үмүт өчүп солдубу, жүрөгүңдү билбейм балким акылыңдын жоктугу, ойлор мени кубалап, сезимимди чубалап, ойготосуң кегүнү сыйкырчыдай добалап, билбейм сени кайдан алгам, билбейм кайда калтырам, барбы айларда башка калсаң эгер жалдырап, жалган көрктү өмүрдөн эч жагым күлгөнгөн, жанып турган шам чыракта жалган келип өчүргөн, канда өзүң кадамыңда калдың өзүң көңүлдөн, үмүттөнбө болду бүттү үмүт сенде түгүлгөн. Чындыгында ооба, сонун аткаруу болду, өзгөчө сонун үнүңүз бар экен, сонун аткаруу, сонун чыгармаларды аткарып бердиңиз, ыраазычылык билдиребиз сизге. Анан акырындан жыйынтыктап, буюрса сизге эркин микрофон сыналып келиңиз. Жалпы элибиз үчүн каалоо тилектерин аярнап, келе жаткан айымдардын байрамы менен куттуктап өтсөңүз да болот. 23-үнө чейин келип калбай деп коеюнбу? Келиңиздер, жалпы сиздер чакырган сиздердин эмгек жамаатыңыздарга ийгилик каалайм.
дагы да болсо бизге окшогон бизден кийин келаткан жаш таланттарды өстүрүп сахнага көндүрүп сиздерге рахмат. Биринчиден анан дагы ушул биздин талантты баалаган кыргыз эли бар болсун, ар дайым ушул кыргызыбызда тойлор бүтпөсүн, тойлор той куулансын, дагы да болсо жанагы өлкөбүздө тынчтык болсун дейли. Анан өтүп кеткен мырзалардын байрамы менен куттуктайм. Анан келе жаткан 8 март обычный эле пятница болот, бирок эми айтып кое берейин. Майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жалпы энелерде, жалпы аял заты бар болуңуздар. Ушул жерге белгилей кетейин. Жанагы Жаша апа күндө чыккан гүл болуп, Жаша апа гүлзар болуп, гүл болуп, жашыл жазда бирдө апа жыл сайын саргайбасын аз дөремир күз болуп. Өзгө жандар көрсөтсө да миң сыйын, сиз жок апа жашоомага бир тыйын деп ушул апалардын жана айымдардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ыраазычылык билдиребиз. Сонун куттуктоо болду. Чындыгын апаңыз көрүп жаткан болсо дагы өзгөчө кубанып жүрөгү бир толкуп балкып алды окшойт. Ыраазычылык билдиребиз, сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса кийинки эфирлерде жаңы клип, жаңы ырлар менен презентациялаганга келип калыңыз дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин сон шоу берүүбүз акырындан соңуна чыгып келе жаткан учуру, соңку минутталар гана калды. 1 саат алкагында сиздерге сонун маектерди, чыгармаларды, музыкалык чыгармаларды сунганга аракет жасадык. Эгерде кичине да болсо маанайыңыздардын көтөрүлүшүнө себепчи болгон болсок, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Албетте биз сиздерди жакшы көрөбүз. Кийинки чыгарылыштарда, кийинки эфирлерде сиздер менен жүз көрүшкөнгө дагы насип кылсын дейли. Ал эми биз сиздерди жакшы көрөбүз. Бар болуңуздар дейли. Ооба, буюрса ушул эфирдин кайталоосун эртең түшкү саат 12-де дагы кайталап көрсөңүздөр болот. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар. Жолугушканча.